Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунда бүгүн республикалык бюджеттин кабыл алынышы жана бул документ келерки жылдары өлкөбүздүн жашоо турмушуна кандай таасир берет деген суроонун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Студиябыздын коноктору бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Эмил Токтошов жана финансы министри Адылбек Касымалиев. Кош келдиңиздер. 29 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекетибиздин социалдык экономикалык турмушундагы эң негизги документ республикалык бюджетти кабыл алды. Анда 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы, 2019 жылдын бюджети жана 2020-2021 жылдарга божомолдор камтылган. Кабыл алынган бюджет боюнча 2019 жылдын каржы саясаты кандай болот? Негизинен салыштырмалуу 2018-2017 аралыгында кыйла өсүш бар, айырма чоң. Себеби кече биз биз Жогорку Кеңештин комитетинен чыккандан кийинки цифра дефицитти 10 миллиард 150 миллион сом менен бекиттик. Бул былтыркы аралыгында кыйла дефицитти кыскартуу менен бекитилди. Ошондой эле киреше бөлүгү 151 миллиард 454 миллион сом менен, ал эми чыгаша бөлүгү 161 миллиард 900 миллион сом менен бекитти. Бул деген былтыркы аралыгында киреше бөлүгү 10 миллиард сомго көбөйдү. Негизи бул жакшы көрсөтүчтөр. Албетте мунун биз терс жагын айтыбыз керек. Жаман жактары да бар, кемчиликтери сөзсүз бар. Ошол менен бирге бизге экономика өсө турган жакшы мындай мактанып, сүйүнүп айта турган жерлер да өтө көп. Бирок ошол Адылбек Алишевичке жанагы суроолор берилбедиби? Ошо дефицит эмнеден улам азайып калды, 10 миллиард болуп 2 эсе кыскарып калды? Бул Кыргыз өкмөтүнүн жакшы иштегениби же жөн гана баягы мурда пландалган бир капиталдык курулуштарды кыскартып коюп, мамлекет ошол тарабынан баягы өзүнүн ишин, өкмөт өзүнүн кыла турган ишин кыскартып коюу аркылуу гана тиги дефицитти кыскартуу деген суроо болбодубу? Буга сиздин жообуңуз кандай болду? Мен кечээ да ушул суроону бергенде жооп бердим. Дефицитти кыскартуунун эки жолу бар да. Биринчиси бул өз кирешелерибизди көбөйтүшүбүз керек. Жанагы чыгашыларды өзүбүздүн ушул мамлекетибиздин ичиндеги түшкөн салыктык жана салыктык эмес өлчөмдөрдүн эсебинен биз дефицитти жабышыбыз керек да. Экинчиси, сиз туура айтасыз, ушу мамлекеттик инвестициялык программаларды кыскартуунун негизинде дагы ошо дефицит кыскарат. Мен кечээ айтып кеттим, ушул эки фактор тең бирдей таасир этти да. Кыскартып айтканда ошол келерки жылдарда, келерки мына 3 жылдын ичинде өнүгүү канча пайызды түзөт? Ошо сиздердин кабыл алынган документ боюнча. Мисалы эмки жылды эле алсак, баягы региондорду өнүктүрүү жылы деп быйыл Сооронбай Машарович жарыялабады. Ошонун негизги жасала турган жумуштары биз эмки жылга койдук да. Ошол жерде бюджетте биз 2 миллиард сомду ошо атайын ушул программага койдук. Андан сырткары экономиканы жана цифрализация кылуу максатында дагы биз 500 миллион сомду ушу бюджетке киргиздик да. Андан сырткары жана 3 миллиард сом бул капиталдык салымдарга, бирок биз айтып жатабыз, жыл ичинде каржы булактары пайда болсо, биз бул капиталдык салымдарды мындан да көбөйтөбүз. Эмил Токтошович, мына салык бажыдан сырткары дагы бул депутаттардын, ошондой эле шайлоочулардын күткөнү бул өндүрүштөн дагы түшсө, ишкерчиликтен дагы ошол киреше түшсө деген бир суроо талаптар, маселелер депутаттар тарабынан коюлуп келет да. Сиздер ошо келерки жылдагы бюджеттерде ошону көрө алдыңыздарбы? Чынында эле Кыргызстанда багы өндүрүш өнүгүп, жаңы иш орундары түзүлүп, ишкерчиликке жакшы шарттар түзүлүү аркылуу мындай киреше бөлүгү көбөйөт деп айтууга болобу? Биз кечээ депутаттар талкууда буга чейин айтып келгенбиз, кийинки жылда биз өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурсак деп. Себеби мына бюджетке түшкөн кирешелердин көпчүлүгү бизге салыктан түшөт. 60% салыктан түшөт. Салыктан түшкөндө салыктын ичинде да бизге көбүнчө импорттон түшөт экен. Биз импортко көз каранды өлкөбүз. Эгерде өзүбүздө өндүрүш болсо, экспорт болсо,
Анда биз айттык, эгерде экспорт болуп бир эмди жылы бир жок деген бир чоңураак ишканаларды же курулган ишканаларга жардам берип ошолордун налогун көбөйтсөк, биз экспортту көтөргөнчө бизге өндүрүштөн көбүрөөк пайда чыгат эле деп. Себеби бизде эми мамлекет экономиканы биздин түзгөн, бюджетти түзгөн чоң негизги 4 сектор бар. Бул өндүрүш, курулуш, айыл чарба, анан услуга. Бизде ушу 4 сектор негизги экономиканын бюджетин түзөт. Биз кечеде айттык, биз кумтөрдү карабай, кумтөрдү 2 жылдан кийин жабылат. Кумтөр жабылгандан кийин биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөр налогту төгүш керек. Төгүш үчүн биздин өкмөт быйылдан баштап, эртеңден баштап ошо негизги берүүчү биздин жергиликтүү ишканаларга жардам бериш керек. Шарт түзүп бериш керек. Ооба, чынында эле мына кумтөрдү Кыргызстан көп жылдардан бери ошол кумтөрдүн колун карап отурат да. Анан кийин экономика министрлиги бир 12 ири долбоорду айтты да, көп миллион доллардык баягы өндүрүш тармагына инвестиция кылына турган долбоорлорду атап берди. Келерки жылдары ушул экономиканы диверсификациялоо аркылуу ошо киреше булагы көбөйөт, башка тармактардан дагы каржы булагы көбөйөт дегенге бир мындай ишеним барбы? Эми салык кызмат жөнүндө айтып кетсем, 18-жылдын кечеодагы ошо өзгөртүүлөрдү биздин урматтуу депутаттар колдоп беришти. Ошол мыйзамга ылайык республикалык бюджетке салык органдары 64 миллиард сом чогулуш керек. Эмдиги жылкыга биз 69,1 миллиард сомго чейин аларткан көбөйттүк. Бирок биздин Мухаммед Кадышевич дагы айтып кетти, эмки жылы ушул фискалдаштыруу маселесин биз баягы прерогатива коюп атабыз. Эмки жылы киргизсек, мындан дагы көбүрөөк баягы түшүүсүнө салыктардын бизде чоң мүмкүнчүлүк бар да. Эми жылдын ичинде биз ар бир жылы бир 15-20 миллиардка жакын кошумча акча каражатын табабыз да. Кийин анан өзгөртүүлөргө киргизип, баягы эң керектүү болгон чыгашыларды да каржылайбыз да. Мисалы, жогорку кеңеште комитеттерди карап атканда 15,5 миллиард сомго чейин кошумча чыгаша маселеси боюнча суроолор коюлду да. Бул жогорку кеңештин токтомунда да бекитилет. Анан биз ошо жанакы коопсуз шаары дагы эмдиги жылы кирген да. Ал жерден дагы биздин оюбузча ошо салыктык эмес өлчөмдөрдүн түшүүсү дагы мындай көбөйөт деп ойлоп атабыз да. Анан кумтор боюнча айтып кетсем, мисалы кумтор чындыгында баягы саткан продукциясынан 13% төлөйт. Ошондо 5 миллиарддан ашык сом төлөп атат да. Биз республикада мисалы салыктык эмки 19-жылга 117,8 миллиард сом салык түшүш керек да. Ошонун ичинен 5 миллиарддан ашык кумтордон түшөт. Мен цифраларды салыштырып эле көрсөк болот. Баягы биз үлүшү мындай абдан деле чоң эмес. Толтунап кетейин, жана элдер мындай ой келиши мүмкүн, 10 миллиард каяктан түшөт деп. Биз мына салык кызматында 2 миллиард 600 миллион сом план койдук кийинки жылга, 2019. Ал эми бажыга, таможняга 8 миллиардка жакын планды көбөйттүк эмди жылга. Ушул экөөнүн ортосунан 10 миллиардка жакын ашыкча киреше түшөт. Ошондуктан жана биздин былтыркы 140 миллиард кирешебиз 150 миллиардка, 10 миллиардка көбөйүп атат. Бул келичүү булактарды ушу салык менен бажы жабат. Негизинен сиз жанагы бир пайдалуу чыгашалар деп бир айтып кеттиңиз. Ушул жерге дагы көңүл бура турган болсок, ошо республикалык бюджеттин чыгашаларынын көбү бул баягы социалдык багыттагы, башкача айтканда эч кайтарымсыз муктаж адамдарга беребиз. Ошондой эле баягы кайтарымы жок, экономикага кайтарымы жок деп айтылат да. Ал эми кайтарымдуу чыгашалар кайсылар сиздин баамыңызда? Кайра мына ошол кыргыз өкмөтү ошол жака акчаны салып туруп, кайра бир 5 эсе 10 эсе кайтарып ала турган чыгымдар барбы?
бюджетибиздин 50%га жакыны ушу социалдык багытка кетет да. Анан баягы өнүктүрүүгө кеткен чыгашалардан эмдиги жылы жана мен айтып кеттим, бул региондорду өнүктүрүүгө 2 миллиард сом каралды. Андан кийин баягы айыл чарбасын субсидиялоо программасы бар эмеспи бизде? Айыл чарбасын каржылоо эмдиги жылы дагы уланат. Бул программанын негизинде биздин айыл чарба тармагында, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагындагы ишкерлер 6-8% өлчөмүндө ушу кредиттик акча каражаттарын алып, мал чарбасы болобу, айыл чарбасы болобу, продукцияны кайра иштетүү тармагы болобу, өзлөрүнүн продукциясын көбүрөөк өндүрүүгө мүмкүнчүлүк алат да. Анан эмдиги жылы дагы 102,5 миллион сом бизде баягы эл аралык уюмдардан мурдагы кайтарылып келген акча каражаттары бар болчу. Ошону дагы биз эмки жылдын бюджетине киргиздик. Бул 10 жылга 6% менен залог, ошол алган техника өзү залог болуп берет. Кошумча залог сурабайбыз. Финансы министрлиги тарабынан ушундай бир кредит берилет да, айыл чарба техникасын. Бул дагы мен ойлоп атам бүгүнкү күндө эң мындай арзан кредиттердин бир бөлүгү да. Андан сырткары 150 миллион сомду биз жанакы экспортко чыгарып, экспортко кетире турган ишканаларга дагы ошо арзан пайыз менен кредит алууга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Бул жерде негизинен жанакы айыл чарба продукциясын кайра иштетип экспортко чыгарып аткан ишканаларга багытталат да. Бул дагы биздин экономикабыздын мындан ары да өнүктүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Анан биз быйыл 18-жылы Айыл банктын уставдык капиталдаштырууга 1 миллиард сом берип атабыз. Бул Айыл банкка бир нече миллиард сомго ошо жеңилдетилген кредиттерди ушу айыл чарба тармагында иштеп аткан чарбакерлерге берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анан кепилдик фонду да бар эмеспи? Биз ага дагы 300 миллион сом ушу уставдык капиталына бюджеттен бөлүп бердик. Бул баягы кепилдиги жок, заемда ала албай жүргөн чарбакерлерге ошол кепилдик берет да, фонд берип, ушундай биздин банктардан кредит алууга мүмкүнчүлүк берет. Президент аймактарды өнүктүрүү жылы деп 2018-жылды жарыялады, бирок сиздер 2019-жылга 2 миллиард сом бөлүп атасыздар да. Ушул акча каражат жетиштүү болобу аймактарды өнүктүрүүгө? Мындай болуп атат. Биз быйыл нормативдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана даярдыктарды көрүүгө үлгүрдүк да. Ушун региондорду өнүктүрүү негизинен ушу эмки жылыдан баштап ишке ашат. Анан бул бир эле жыл менен биз токтолбойбуз. Бул мындан ары уланып кете турган иш да. Анан ошол эле убакта жана айылдык аймактардын өзлөрүнүн жергиликтүү бюджеттерин көбөйтүү максатында биз жанакы киреше салыгын бүгүнкү күндө 50-50 деп бөлүнүп атса, эмдиги жылы ошо 70%га жергиликтүү бюджеттерге 20% көбөйтүп берип атабыз да. Ушунун алкагында эле 2,2 миллиард сомго жакын эмдиги жылы жергиликтүү бюджеттерге кошумча каржы булагы түшөт. Демек бул 2 миллиард кийинки жылдардагы көбөйөт экен да суммасы, туурабы? Ооба, 2,2 миллиард сомго жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгү көбөйөт. Бул ошол жергиликтүү бюджеттердин кошумча кандайдыр бир, мен так айталап кетейин, социалдык же инфраструктуралык маселелерин чечүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Түшүнүктүү. Анан кийин талкуу учурунда мисалы Кыргыз өкмөтү ушул бюджетти, республикалык бюджетти түзүүдө бир көңүл сыртында калып калды, ушул тармакка көбүрөөк көңүл бургула деген дагы маселелер айтылды. Алар мисалы мына баалуу кагаздарды жана облигацияларды чыгарууда мамлекет зыян тартып атат деп сиз белгиледиңиз. Андан сырткары мына көмүскө экономика дагы ачыкка чыкпай атат. Ушунун артында дагы бир ошол тараптан өзүнүн жеке чөнтөгүнө пайда көргөн чиновниктер дагы болуп атат окшойт, тоскоолдук кылып атат окшойт деген дагы сындар айтылды да.
Бул суроолорго депутаттар өкмөттөн, ушу каржы министрлигинен жетиштүү канааттандырарлык жооп ала алдыбы? Туура суроо бердиңиз. Мына мамлекет өнүгүш үчүн, бюджетти өстүрүш үчүн баары бир каражат керек, жетиш болот. Мына биз сырттан келе турган инвестицияны, гранттарды, кредиттерди кыскартабыз деп атпайбызбы? 2019 план койдук, кыскартабыз деп. Ошо кыскартуунун эсебинен биздин жанагы дефицит, таңкыстык азайды. Эми мамлекет, Минфин сырттан албастан ички биздин баалуу кагаздарды чыгарып, ички банктардан карыз алабыз деп атат. 3,5 миллиард сомго. Карыз алганда процент ставкасы 10 жылдык 10%тен 13% экен. Орточо да 10-12% жылдык. Сырттан алсак болсо, биз сырттан алып атабыз 2%ке чейин, максимум 0,75, 0,5, 0,1% менен. Ошого биздин депутаттар да кооптонушо берди. Биз да комитеттен айтканбыз. Биз ички карызды алып 12%, 10% төлөдөн көрө бизге сырткы карыз алган бизге пайдалуураак деп. Ушул жөнүндө биз өкмөткө айттык, алыңарга жетишинче ички карызды алсаңар дагы анда процент төмөндөткүлө. Эмне үчүн биз коммерциялык биздин банктарга көп ашыкча процент төлөш керек? Чынында эле ушунун себеби эмне? Себеби дегенде, мисалы Кыргыз өкмөтү чынында эле коммерциялык банктарды байытып атат деген пикирлер айтылып атпайбы? Мындайда биринчи саясат боюнча айтып кетсем да, саясат боюнча баардык дүйнө жүзүндө мамлекеттерде тышкы карызга көп көңүл бурбай, ички карызга көп көңүл бурушат да. Ички карызды көбүрөөк алышат. Себеби ошол жердеги ички ошол мамлекеттин ичинде иштеп жүргөн ишкерлер болобу, адамдар болобу, сиздер айткандай банктар болобу, ошолор алышат да. Анан бир маселеге токтолуп кетким келип атат. Бизде 3, 5, 7, 10 жылдык мамлекеттик казначейлик облигация деп коет. Ошонун 80%-ын бүгүнкү күндө бизде социалдык фонд алат. Банктар эмес, социалдык фонд. Бул баякы биздин жарандар пенсияга чыкканда топтолуучу фонду бар эмеспи азыр? Ошо топтолуучу фонддон социалдык фонд алып, ошол эле 12% болобу, ошо пайызды биздин пенсионерлердин счетуна түшөт. Мен дагы бир тактап коеюн, бул 80% банктарга эмес, бул биздин Кыргызстанда келечекте пенсияга чыгып, ошо пенсиясын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бергенге ушу социалдык фонд алып атат да. Ушуну кичине биздин жарандарга да кайрылып кетет элем, ошону туура түшүнүп коюшса. Ал эми мына сырткы карыз маселеси тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн саясаты кандай болуп атат? Мисалы, өткөн жылдардагы ушул тышкы карыздарды алып, анан кийин биз ошо карызга батып баратабыз. Ошол карыз алган гранттар, кредиттердин баардыгы бир коррупцияга чулганган деген дагы сөздөр болуп, парламентте да иликтөөлөр жүрүп кетпедиби? Эми Кыргызстандын азыркы учурдагы тышкы карызы канча? Мындан кийин дагы ошол тыштан башка өлкөлөрдөн, уюмдардан карыз алууну улантабы? Биз азыр бюджеттик кодекске өзгөртүүлөрдү өкмөт тарабынан киргизип, парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Азыр мына бюджет бүткөндөн кийин экинчи окууга карай баштайт болушубуз керек. Ошол жерде биз тышкы карыз деп бөлбөй, мамлекеттик карыз, ички карыз, тышкы карыздын өлчөмү ички дүң продукциясынан 70%-дан ашпасын деген бир бөгөттү коюп атабыз. Экинчиси, мамлекеттик тартыштык, мамлекеттик дефициттин өлчөмү ички дүң продукциясынан 3%-дан ашпасын деген эки бөгөттү коюп атабыз да. Мамлекеттин саясаты ошондон ашпаш керек да. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттин карызы ички дүң продукциясынан 56%-ды түзөт.
ички дүң продукциясы салыштырмалуу. Эгерде мамлекеттик тышкы карызды алсак, анын өлчөмү 48,5% түзөт да. 70%га чейин жеткирбөөгө биз өкмөт тарабы бардык аракеттерди жумшайбыз жана буга жеткирбейбиз деп. Карыздын суммасы канча болду азыркы учурда? Сырткы карыз 3 миллиард 764 миллион АКШ доллары болду. Бул жылдын башына салыштырмалуу азайып келатат да. Биз төлөп атабыз да. Бул 30 сентябрга, мисалы 31 августта 3 миллиард 767 болчу. Ушул сырткы карызды тейлөө маселесин депутаттар абдан көп көтөрүп жүрөт да. Мына 2024-25 жылдары бир аябай пигине жетебиз, кыйналып калабыз деген суроолор коюлуп келет. Сиздердин комитет дагы ушул маселеге көңүл буруп, өкмөт менен мындай биргеликте бир иш алып баруудабы? Ооба, азырда тактоо иретин айтып коеюн. Азыркы бюджеттик кодекстин негизинде чек коюлган эмес. Минфин өкмөт каалагандай парагы жок эле ала берет сырт карыздарды. Өзлөрүнүн мыйзам долбоору келди, биз колдоп атабыз. Себеби биз чынында биз парогту чекти 70% коюп койсок, бекитип койсок. Азыр чек жок. Мурда бар экен 60% деп. Бирок кийинки бюджет кодекс кабыл ал чек жок болгон. 70% деп койсок, ички дүң продукцияга салыштырмалуу. Мамлекет сырткы ички карызы ошо 70% ашпасын десек, өкмөт да ошого карап өзүн пландап, ошого карап иш алып барат деп ойлойм. Кийинки азыркы биздин тыш карыздардын кутулуу берүү боюнча маселе биз көтөрүп келатат. Себеби 2022-23 жылдары 2025-2031 жылып кетип атпыр да, 23 деп айтты эле. Анан 25 болсо экен, 25 жылдары негизги баягы көп төлөмдөр Кыргызстанга туш келет. Биз өкмөткө айттык, ошо жакындаганда сырт карызды азайтып туруп, келе ички экономиканы көбөйтүрөлү. Ишкерлер жардам берели. Биз ошо даяр бололу. Алдын ала план койгула. Кайсы булактан жабабыз, акча каяктан келет деп биз өзүбүздүн планды айтып, тапшырмабызды айтып атабыз. Чында эле ошондой бир баягы саясий чөйрөдө бул ар дайым айтылып кетет. Кыргызстан аябай эле кыйын учурга кептелип калышы ыктымал. Анан кийин деп айрым депутаттар керек болсо өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып келгиле, топтойлу деп эмтеден эле мындай бир кооптонуу сезимдери пайда болуп атпайбы? Сиздер ишендире аласыздарбы? Биз ошол 2025-30 жылдардагы тышкы карызды төлөө учуруна келгенде биз абалдан чыгып кетебиз дегенге. Мен биринчи Эмил Такталыштын сөзүнө кошумча кылып кетет элем. Бүгүнкү күндөгү бюджеттик кодекстин талаптарына ылайык мындай 60-70% деген чектөө жок, бирок эл аралык стандартта кандай баягы чектөөлөр колдонсо, Кыргызстан ошонун алкагында ошол механизмдер менен өкмөттүн токтому менен баягы чектөө коет деген бар болчу да. 2000 биз мындай кылып анализдеп да көрдүк да. 2010 баштап алсак, 2017 жылдын ичинде биздин ички дүң продукциябыз кандай темп менен өскөн, анан биздин киреше бөлүгү кандай темп менен өсүп атат. Эгерде андан да жогору эмес, ошол темп менен эле өсө берсе, 2025 жылга барганда, анда сырткы карызды төлөө баягы ички дүң продукциясына болгон, кирешеге болгон пайыздары ошол эле ойдон калат да. Анан мен өзүмчө дагы мындай эсептеп көрдүм. Ушул эле бүгүнкү күндө мисалы киреше бөлүгүнө канча пайызды түзсө, ушул темп менен өсө берсе, мисалы 2025 жылы ушул эле өлчөмдө калыш үчүн, эгер доллардын курсу 111 болуп кетсе дагы бизде төлөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болот экен да. Бирок эми мен ойлойм 111ге чейин чыкпайт болушубуз керек деп. Анан экинчиден мен дагы айтып кеттим, бул чектөө коюлгандан кийин ушул чектөөнүн чегинде өкмөт дайыма анын ичинен министрликтерден финанс министрлиги буга жооптуу. Биз бул маселени өзгөчө көзөмөлгө алып турабыз да. Маеңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн республикалык бюджеттин кабыл алынышы тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.